министрликтин башчылары кете баштады, кээ бир жетекчилер кетип жатат, өз эрки менен кетип жатышат. Мунун баары жакшы эмес. Жакшы нерсе эмес, жакшы көрсөткүч эмес. Ошондуктан ушундай абалды токтотуу үчүн бул сигналдарга мамлекеттик башкарып жаткан адамдар туура баа берип, демек бир нерселер туура эмес болуп баратат окшойт деп тез арада ошону оңдош керек. Консенсуска келип, эң маанилүүсү азыр ички аралашууларга барбай, бардык саясий күчтөрдү бир жерге чогултуп, диалогду көбөйтүү керек. Аны саат 9-тан 6-га чейин эмес, күнү түн ошол диалогторду көбөйтүү керек. Бирок ал диалогтор баягындай төргө сурак берүү аркылуу эмес. Ал маалымат алмашуу, кеңешүү кандай кылсак болот? Силердин пикириңер кандай? Макул, келгиле, силер да угуп көрөлүз. Силер кандай көрөт элеңер бул маселени десе, 10 кишинин эч кыр дегенде 5-өө туура кеңеш жана туура пикир айтат. Ошентип, гана ушундай жол менен гана биз мамлекеттин бүтүндүгүн жана анын коопсуздугун, анын территориалдык, аймактык бүтүндүгүн сактап кала алабыз.